Саламатсыңар балдар. Бүгін задай оқсауын өтмөкчүбүз. Сабагыбыздын темасы аксак балапан. Сөздүк ишин жүргүзө алсак, бул текстте маанисин түшүнбөгөн сөздөр кездешет. Алар шайы жок, алы жок деген мааниде, төкөр, чолок, каңгыргым түтөдү, боорум ооруду деген мааниде. Жана абайлап, этияттап. Аксак балапан. Биздин короодо бир аксак балапан бар. Мен ага бооруму ачып, күн сайын 3 маал жем беремин. Аны менен бирге жарык дүйнөгө келген 8 балапан бөжөңдөшүп, энесинин жанына ойноп жүрүшөт. Кантсин байкуш аксак. Аларды көргөндө чуркап жетип барайын десе да турууга шайы жок. Чип-чип этип ыйлап, жалгыз кала берет. Бергилер болсо энесинин ары жагына бир чыгып, бери жагына бир чыгып ойношот. Көргөн сайын ичи тызылдап. Мунун бутун доктурга көрсөтүп айыктырсаңар, деп атама кайрылам. Кандай чатөкөр болду, деп сурайм. Атам оор улутунуп, айтса айтайын, обал, бул сага да керек. Балекеттин баары шоктуктан чыкты. Бул шорун каткырга энеси канча жолу. Бул жерде машине, араба, атчан кишилер өтөт. Кокустук болот, очо жүр деп эскертпеди дейсиң? А тиги түгөткөнөбү? Энеке, мен жолдун аркы бетине бат эле жүгүрүп өтүп кетем деп жүрүп, арабанын астында калып, аттын туягы жаза-буза серпиген көрүнөт. Өлбөсө бир жамбашын сүйрөп жүрө берет да, дегенде да каңгырыгым түтөдү. Ошол окуядан кийин абайлап жүрө турган болдум. Аксак балапандай зар какшагым келбейт. Ким билет, айткан сөздү көкүрөккө бийик түйүп жүрсө, мындай кайгылуу абалга дуушар болбойт беле. Бул чыгарма силерге жактыбы балдар? Силер улуулардын айтканын угасыңарбы? Анда эмесе үй тапшырма 141-беттеги сөздүктүн астында турган 5 суроого жооп бересиңер.